Жогорку кеңештин депутаты Айгүл Айдарова парламенттин жыйынында ички иштер министри Улан Ниязбековдун отставкасын талап кылды. Ал башкы прокуратура менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кайрылып, Улан Ниязбековдун ишмердигин текшерүү сунушун берди. Министр ички иштер органдарынын кызматкерлерине көңүл бурбай, жеке бизнеси менен алектенип жүрөт деп сындады. Өзүнүн бизнестери менен алек, биздин кызматкерлер менен алектенбейт, аларга камкор көрбөйт. Ошону айткым келди эле. Ички иштер министринин башкармалыгына барып карасаңыздар, ал жакты айткандан да азыр уялып атам бир чети. Но өзүңүздөр түшүндүңүздөр. Укмуш жаман, деңгели зылдый болуп кетти. Камчы Кыдыршайч айткандай, биздин милиция мамлекеттин жүзү, бирок мамлекеттин жүзү болбой калды. Себеби бизге жакшы башкармачы керек. Азыркы кезде отурганга да моралдык укугу жок ошол министрдин. Себеби кече 27 март күнү атасына болушкан бала боюнча элди алдап койду да. Эл эчтеке түшүнбөйт да алдап койду, же депутаттар түшүнбөйт да алдадыбы. Жалал абад ОЮБнун башчысыны ары бери орун алмаштырып койду. Орун алмашуу менен бул жазага киреби? Албетте кирбейт. Спецназ боюнча эмне кылды? Ички иштер министрлиги депутатка расмий сайты аркылуу жооп берип, эл өкүлүнүн негизсиз сындоодон алыс болууга чакырды. Маалыматта Ниязбеков иштеп жаткан 3 жылдын ичинде аткарылган алгылыктуу иштер жазылып, ката кетирген жетекчилерге тартиптик жаза берилери кошумчаланган. Парламенттин депутаты милициянын мурдагы тергөөчүсү Айгүл Айдарова ИИМдин жетекчилигин жана укук тартибин тиешелүү деңгээлде камсыз кылуу, эмгек шарттарын жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртуу боюнча көрүлүп жаткан чараларды коомчулуктун алдында терс мүнөздө көрсөтүү үчүн колдон келишинче аракет кылып жатканы байкалууда. Буга байланыштуу депутат айымды негизсиз сыноодон алыс болуп, калыс позицияны карманууга чакырабыз. Бул арада башкы прокурор Курманкул Зулушев дагы жогорку кеңешке отчет тапшыруу үчүн келген учурда мурдагы депутат Шайлообек Атазовдун сындарына жооп берди. Атазов мандаттан ажыратылып, парламентте акыркы сөзүн айтып чыгып баратканда башкы прокурорго карата бир катар сын пикирлерди айтып, куугунтуктап жатат деп сыпаттаган. Парламенттен көтөрдү маселени. Ошол боюнча чек арадан чыгып кетти. Биз жоопту тактай алганыбыз жок. Эгер чыкпаганда биз тактайт элек. Ошол жерде билдирүү жасап атат. Прокуратура тарабынан 900 канча адамды мыйзамсыз жоопко тартты. 300 адам акталды деп атат. Бул фактыларды кайдан алган биз такташыбыз керек. Көп билдирүүлөр негизинде. Эмне себептен өзүнө карата куугунтуктоону мен тараптан болгондугун түшүндүргөн жок. Ал боюнча прокурордун, прокуратуранын тиешеси жок, сот аркылуу чечилип атат, билесиздер. Аны саясатчы катары сиз да жакшы билесиз. Кандайдыр бир заказ аткаруу максатында каралап кетти окшойт. Депутат министрлердин тиреши булар гана эмес. Өткөн аптада эл өкүлү Жусупбек Коргонбай уулу саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди сынга алган. Депутат министрдин кылмыштуу топторго байланышы бар экенин жана байлыктары тууралуу кеп козгогон. Ал жетектеген тармактагы коррупциялык схема тууралуу айткан. Орусчасы предательдер. Бул предательдин бири Алымкадыр Бейшеналиев. Буга саламаттык сактоо министри дароо реакция кылып, чынында иттин өлүгү кайда көмүлгөнүн көрсөткөн. Ал мындай каралоонун артында башка кызыкчылык турарын ачык айткан. Суранган адамын кызматка дайындабай койгондугу үчүн ага атайын каралоо баштаганын билдирген. Министр депутаттын үстүнөн сотко дагы даттанган. Улу менден мындан көп ай мурун Ноокат районуна Матисаков дегенди коюп берди. Матисаков деген ал жаш бала менде иштеп кеткен. Мен биринчи баласында иштеп жүргөн. Ошондон баштап ал ошол жерде зам главврач болуш деп бузуулар менен кеткен экен. И частныйда иштеп жүрүптүр. Мен аны канча жол сураганда койбой койгом. Ошондон баштап эле ал мага тишин кайрып калган да. Эске салсак, өткөн жылы дагы ушуга үндөш окуя катталган. Анда президенттин оштогу өкүлүнүн үстүнөн парламенттен сын айткан депутаттар чыккан. Аткаминер сындардын артындагы кызыкчылыкты ачыктап, депутаттар айткан адамды кызматка албай койгондо башталганын айтып чыккан. Мындан улам министр жана депутаттардын тирешинин артында эмне турат деген суроо пайда болууда. Кантсе да эл өкүлдөрү парламент трибунасын жеке кызыкчылыктары үчүн пайдаланбашы керек. Трибунадан фунтуре боло берсин. Негизи саясатта ушундай болот.
болуп келген буга чейин. Анан мен оюмча бул мындай көрүнүш баягы эми кантип десем боло берет мындай нерселерчи. Экөөнүн тиреши борбордук трибунада бүтпөш керек. Экөөнүн тиреши мамлекеттик деңгээлге чыкпаш керек. Экөөнүн тиреши экөөнүн иши. Бул жерде биз мамлекет жөнүндө ойлошубуз керек. Чынбы, жалган экендигин боюнча ал жерде өз опровержение берип койсо болот да. Бул маселе ушундай. Депутаттын негизги эмеси да ушул да, мисалы эл айтып аткан нерсе көйгөйдү мамлекеттик деңгээлде кандай бир деңгээлде ошол трибунада айтылыш керек. Ошон үчүн бул трибунада ошон үчүн айтылат да. Кандай көйгөй маселе боло турган болсо трибунада айтылып ошол жерде чечилиш керек. Парламент мыйзам чыгаруу менен гана чектелбейт, жогорку кеңеш элдин үнүн жеткире турган эң бийик трибуна экендиги маалым. Анткени менен парламентке нотариалдык орган болуп калды, мыйзам долбоорун талкуулабай топ-тобу менен кабыл алууда деген сын пикирлер, дооматтар байма-бай айтылып келет. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.